5 жылдан бeri жогорку кеңештин депутатысыз. Ооруп экен депутат болуш. Чымкент парламенти бизге эмне кереги бар? Жок болсун, оорап калсын деген сөздөрдү айтты. А бирок алардын бардыгы чындык. Рыскелди Момбеков сөз менен эле чыгып, красиво сүйлөйт, бирок аткарган иши жок деген да болду да. Эле сүйлөп калат экенсиңер дагы иш кылбайсыңар депчи. Берсин иш. Бизге берилген иш ушул, кыйкырбай. Assalomu alaykum dostlar. Коомдук пикир долбоорунун Жети областта болгон сурамжылоонун жыйынтыгында Момбеков Рыскелди эл ишеничин арттырган 120 депутаттын арасынан эң эле кадыр бактуу деп табылды. Рыскелди мырзаны Талас облусунун Манас ордосунан таап, ал тургай Чыңгыз ордого чейин ээрчип келдик. Assalomu alaykum. Алейкум. Куттайбыз. Рахмат Айбек. Артымдан издеп келипсиңер Атайы Таласка. Өзүнүн жумушун так аткарып аткан депутат ким деп ойлойсуз? Рыскелди Момбеков. Рыскелди Момбеков. Иштеп аткан эле ушу Момбеков. Рыскелди Момбеков эле мамес. Рыскелди мырза, сизге маалым болгондой эле Newskg маалымат порталы область боюнча жети область боюнча сурамжылоо жүргүзгөн коомдук пикир деп кыргыз эли карапайым эл кимди татыктуу деп эсептейт. Ошол жогорку кеңештин депутаттарынын арасынан ким өзүнүн берген убадаларын шайлоого чейинки так аткарып атат дегенде сиз эң алдыда болуп республика боюнча жалпылап санаганда сизди айтышты ушул Рыскелди Момбеков айткан сөзүн аткарып атат, деги эле жакшы сүйлөйт деп. Ошого кандай ой пикирдесиз? Эми калктын баасын калп баа деген өзү туура эмес болуп калат. Мен чын айтайын, ошо сиздердин маалымат агенттиги жөнүндө маалыматты кийинчерээк уктум. Таластагы сурамжылооңор болгондон кийин, бул эфирге чыккандан кийин кечинде бир тааныш инелер айтты, ушинтип Newskg сайты бар экен, ошол сурамжылоо жүргүзгөн экен Таласта. Анан сиз алдыңкы орунда экенсиз, сиз көрдүңүзбү? Жок, мен көрө алган жокмун. Андай сайт бар экен дагы мен билбейт экенмин десем, анан мага жиберишти. Анан көрүп, мен айылымда да болгон экенсиздер, ошо анан сурамжылоонун жыйынтыгын көрдүм, элдердин жогорку кеңешке болгон пикирин уктум, жалпы депутаттар болгон пикирин, алардын ичинен талапкер болгон пикирлерин уктум. Анан кийин менде кызыгуу пайда болуп калды. Анан булар бир эле Таластын сурамжылоо жүргүзгөнбү, башка областтардан жүргүзгөнбү деп, анан силердин сайтыңарга кирип, мындан мурунку болгон Ош, Жалал Абад, Баткен областтарындагы сурамжылоонун жыйынтыктарын күтүп, андан кийин күнүгө күтүп калдым. Ушул качан эми булар нарыгы барат болду экен, ал жакта да сурамжылоо жүргүзөбү, качан чүйгө барат болду экен, качан көлгө болот экен деп, анткени кызыгуу болуп калды. Анан кийин силердикин мен ошол жанагы алып барган сурамжылоо жүргүзгөн кыздын дагы ушунчалык бышыктыгын жооп жүргүзүп жүрөбүз. А мен эмнеге качып атасыңар? Оңой эле. Сиз шайлабай койсоңуз, мен шайлабай койсом, анан Кыргызстандын келечегин ким ойлойт? Саламатчылык. Содаңыз болуп атабы? Жөн эми. Анын кубалап жүрүп сурооду алып алганын, жооп алып алгандыгын, анан мындай жасалма эмес. Бардыгы мындай естественно деп койсо, мындай чыныгы сурамжылоо болгону мени кызыктырды да. Анан элдин пикирин мен үчүн эң негизги болчу. Анткени эксперттердин пикири эмес, мен үчүн элдин пикири эң негизги эсеп. Анан кийин кызыгуу менен карап баштадым. Дагы башка областтарда менин беделим канчалык экен, биздин партиянын бедели канча экен деп. Анткени бир эле убакта ошо партиялардын дагы беделин сурамжылоо жүргүзбөдүңөр. Анан бир чети өзүмдүн беделимдин алдыда кетип баратканыма сүйүнсөм, партиянын артта калганына кейип, анан кийинкилерди чыдамсыздык менен күтүп калдым да. Ал эми ошол сурамжылоолорду көрдүм деп айтып атасыз. Ошол жерде элдин өкмөткө, ушул жогорку кеңешке ишенбей калгандыгын да байкасак болот да. Жок, аларга эмкисинде добуш бербейм, барбайм деп аябай наразы болгондор бар. Булардын бүттүгү лапшагон. Шайлаган менен пайда бар өзү. Шайлай беребиз, иш менен тайны жок. Айланайын депутаттар, алдаганыңар токтоткула, мен дегениңер токтоткула, артисттер. Ошолорду эмне болду ушунчалык наразы болгонуна? Кантип кайра ишендириш керек элди? Бул эми чыныгы сурамжылоо, чыныгы чындыкты ошол жерден көрсө болот да. Мен ошону
көрдім дағы анан чыдабай атаң көр ушуну өкмөт башчылары ушуну өлкө башчылары көрдү экен ушу News KG маалымат агенттигинде болгон элдик сурамжылоонушу бийликтегилер бир жолу өзүн күзгүдөн көргөндөй эле көрүп алса болот эле деп анткени силер туура эле айтасыңар ошол жерден сурамжылоодо мен аябай кызыгып карадым да ошо Ошто, Жалал Абадта, Баткенде, Таласта болгон сурамжылоодо негизи бийликтин 3 бутагына тең болгон нааразычылыктарын айтты. 99% эл бийликке нааразы экенин ошол жерден көрсө болот да. Анан партияларга да нааразы болгон экенин көрсө болот. Анан бирок баарыбирдин арасынан бирөөдү тандаш керек да. Бирөөдү шайлаш керек да. Анан ошондой пикирлерге мажбур болуп калып, жок, мен бирин дагы шайлабайм, мен көрөйүн деген көзүм жок деген ошондой ачуу сөздөр айтылды. Өлүп кетсин ошо парламенттен. Эчтекесин шайлабай, мага кереги да жок. Ушул жакшы, бирдеке деп сүйлөсө эле шаррак этип эле апарып камап атат. Элдин баары вообще балдар да, кичикей балдар да күлүп атат уже. Сиз өз ошуңузду кайсы саясий партияга бердиңиз? Рахмат, мен кете берем. Ачуу чындык айтылды. Эми чындык ачуу болот да. Жалган жагымдуу болот, таттуу болот. Бирок ошону мен көргөн чындыкты мен көрүп эле жүрөм. Мен билип эле жүрөм да. Бирок ушуну башкалар көрсө экен деп анан силер ошол сурамжылооду жүргүзгөндөн кийин анан ошолорго болгон элди канча адам көрүп атыр экен десем 200 миң, 300 миң, миллионго чейин адамдар көрүп атканда анан атаң көршү жок дегенде булардын пайдасы тиет экен сурамжылоодун жок дегенде эл дагы өзүнүн баасын бийлик берген бийлик дагы өзүнүн эл алдындагы беделин билди болуш керек дегенде анан бул сурамжылоодо бир гана өкмөткө эмес, бир гана жогорку бийлик эмес, парламентке дагы ушундай жаман сөздөр айтылды. Силерди шайлаганда мына бир да партияны колдобойм, чынын эле айтайынчы мында. Кимисинен эмне жакшылык кылган жок, эч кимисе эч ким элди караган жок. Эл деген мына азыр өлгөнү калды. Ал жерде мындай таза адамдар жок, бар эле ошол. Атамбаев айтып кеткендей чимкириктер. 120 депутаттын кереги жок, биз бага албайбыз аларды. Эч ким ишенбейт партияларга. Шайлоо бүткөндөн кийин кайта трансформацияны алып кетти. Ал эмне деген шайлоо? 120 чимкирик кетмейинче Кыргызстан эч качан алдыга жылбайт. Спасибо за внимание. Кереги жок бизге ошол депутаттардын. Алар эмне кылдыр деп. Чимкирик парламент бизге эмне кереги бар? Жок болсун, куурап калсын деген сөздөрдү айтты. А бирок алардын баардыгы чындык. Анткени ошол деңгээлге жеткизген өзүбүзбүз, эл өкүлүбүзбүз. А бирок элдин өзүнүн деле күнөөсү бар да. Биз өзүбүз эле келип калган жокпуз да парламентке. Ошол элдин элегинен өтүп келгенбиз да. Эл шайлаган да. А бирок эл шайлаганда бир гана партияны шайлаган да. Ошол жерден байкасаңыз мен добушум саткан дегендер да болду. Мындан мурун шайладыңыз беле бир? Шайлаганбыз. Кайсы партия? Акчага шайладыңыз. Акча алгам, мен жакшы эле акча алгам. Саткан бирок айтпайм дегендер. Эртең парламентке шайлоого барасыз десе барам деди. Акчасын алам, шайлайм деди. А мурун да акча алдыңыз беле? Алганбыз деди. Кимди шайлайсыз секрет деген сөздөр болду. Мындайча айтканда баягы кой аксагы менен жүз болсо шайлоочу деле акмагы менен жүз болот да. Эми ошолорду ачыкка чыгарды да. Бул эл арасында чындык да. Акча алганын анан азыркы парламентке ошол айтпады. Эми бул партиялар таласка кирбей койгула. Өткөн убадаңар турган жоксуңар деди. Эми ногуда жаңы жүздөр келбесе, билбейм, айта албайм. Республика өнүгүү прогресс таласка келбей койсун деп айтам да. Дагы бир жерде ашатып сөктү. Калган койлор уктап атат. Талапкерлерди айтты, партияларды айтты. Бул элдин элегинен өткөн баа. Буну биз кабыл алышыбыз керек. Бул бүгүнкү күндүн ачуу чындыгы. Аны мойнуңа албаска аргаң жок. Анткени анын үчүн актаныштын да кереги жок, тактаныштын да кереги жок, мактаныштын да кереги жок. Бул бүгүнкү күндөгү элдин бийликке, элдин депутаттарга, элдин парламентке кирген баасы. Дал ушу силердин маалымат агенттиги тартып чыкты. Бул тасма. Таласта болгон сурамжылоодо бир мырза айтты, республика ата журт таласка келбей эле койсун депчи. Ал эми СДПК ошол берген убадаларынын канчасын аткарды? Кайсынысын аткарды, кайсынысы аткарылбай калды? Эми кыз кезинде баары жакшы, жаман аял кайдан чыгат дегендей, шайлоо кезинде баардык эле партиялар укмуштуудай программа менен кирет. Анан ошо партиялар бийликке келгенде өкмөттү курайт. Анан өкмөтү бюджеттти курайт. Анан жогорку кеңеш бекитип берет. Анан албай алдына жараша дегендей эле иш жүрөт. Анан биз баардыгын айтканбыз да, түгүндө кылып беребиз, мындай кылып беребиз деп. Бирок алардын баардыгы аткарылган жок. Бирок көп нерселерге жетиштик. Мисалы, таза шайлоолорду камсыз кылды. Менимче биздин партия бир ошол өзүнө кабыл алган программалардын
бардық программалар менен ел атып, бирок жартай келгенде токтоп калды. Анткени өзүңүздөр көрүп атасыңар, бүгүн бизде саясий кризис. Саясий кризис ошол парламенттиктердин эл алдына берген убадаларын токтотту. Анткени бизде өнүгүү, жалпы өнүгүү жок. Анан кийин биз баарын аткардык, тигинтип жашоо жакшы, биз берген убадабызды, эл алдына берген убадабызды аткардык десек, бул популисттик, бул алдамчылык болуп калат да, бул аферисттик болуп калат. Андай сөздөн алыш болуш керек. Болгону таза шайлоолор кылдык. Мисалы, коррупция менен күрөш жүрүп атат. Бийликти мындай басып алуу жолу менен эмес, тынчтык жолу менен өткөрүп берди. Анан кийин ачыктык, сөз эркиндиги, шайлоо эркиндиктерине болгон аракеттер бар, бирок алар натыйжа бере элек. Анан кийин азыр эми эл алдындагы убадаларыбыздын баарын аткардык десек айтат, апендекесиңер деп дагы айтат, эми дагы башка бир сөздү ат коюшу мүмкүн. Анын үчүн андай мен нерседен алысмын, бир эми азы аткарылды, көбү калып калды. Рыскелди мырза, айтсаңыз, өзүңүз жеке өзүңүз ушул 5 жылдан бери жогорку кеңештин депутатысыз. Өзүңүз эмне аткардыңыз? Жеке өзүңүз. Мен эми өзүм эл алдына чыгып убада бергенде, мен эми ошо Таластын кара бур аймагы боюнча эле мындай шайлоо өнөктүгүн жүргүзүп, ушул өзүмө бөлүнгөн аймакта гана көбүрөөк эл алдына чыгып сүйлөп, ошо партиянын программасын элге жеткирүүгө аракет кылып жаттым да. Бирок мен өзүм керт башы менен эл алдында берген убадам, мен таластыктар башыңарды ылдый кылбай турган, бакырчак төөнүн баары жакшы дегендей бапылдаган, акыйкаттан кайтпаган, беттегенин бербеген депутат болуп бере алам деп убада бергем. Ал убадама турдум деп айта алам. Анткени силердин сурамжылоодор ошону көргөзүп атат. Экинчи, менин эл алдында берген убадам, мына мен айылым, ошо атактуулардын айылы Чыңгыз Айтматовдун айылы Шекерден болом. Ошо Шекер айылына мен ошо мына азыр биз Манас Ордодо турбайбызбы? Ушул Манас Ордодой Чыңгыз Ордо курам деп эл алдында убада берген болчумун. Ошол эл алдында берген убадамды мен аткардым десем, толук эмес болсо дагы аткарып баштадык десем, бул акыйкатка жакын болот. Анткени ошол айылыма, Шекер айылына азыркы өлкө башчыбыз Сооронбай Шарипович өкмөт башчы болуп турган кезде алып барып, мына ушул жерде Чыңгыз Ордо дегени бар эле, муну убагында колдобой койдуңуздар эле, ушуну колдоп берсеңиздер деп 90 жылдыктын алкагында ошону бюджетке киргизип, бул 500 миллион сомдук долбоор, бул 90 жылдыкта башталып 100 жылдык менен бүтө турган ушу Манас Ордо сыяктуу эле Чыңгыз Ордо комплексин мен ишке киргизем. Ушул долбоорду мен өзүм баягы Учкун акционер коомун жетектеп турганда алып чыктым эле, Чыңгыз Ордо деген коомдук бирикме түзүп. Ушуну мен ишке киргизем деп убада берген болчумун. Мына анан Сапар Жумакадырович Исаковду алып барып, ал дагы колдоп, эки премьерден колдоп, ал бюджетке кирип, ишке кирип, мына бүгүн курулуш иштери башталып атат да. Мен ушул эки гана эл алдында берген, анан эми калганы мен мындай чындыктан кайтпаган, чындыкты чырмалып жаткан жерден бошото турган, калыстык камалып жаткан жерде карай турган, акыйкат аксап турган кезде жөлөй турган депутат болуп берем деп айтканым бар. Эми алардын бардыгы азыркы менин артта калган 5 жылдын ичинде эл деле билди болуш керек. Ошо болгон аракетимди жумшадым. Анан негизги мен өзүм чын айтайын, бир 2-3 жыл гана мыйзамга автор болдум, а калган бир топ мыйзамдарга со автор деп коет, баягы кошумча автор болдум. Бирок менин бир эң эле негизги мыйзам долбоору бул 7 апрель элдик революция күнүн майрам кайран күнү эмес, майрам күнгө айлантуу боюнча мыйзам долбоорунун ошонун автору болуп, ошо мен алып чыкканмын. Ошону президент колдоп, кол коюп берген. Мына ошо 7 апрелдин быйыл 10 жылдыгын майрамдайбыз. Анан дагы бир негизги мыйзамым ошо өтпөй калды, ошолго өксүп калдым. Бул кыргыздын каада салт, үрп адат, ырым-жырым өбөлгөлөрүн жөнгө салуу боюнча Айда Жеңишбек Салянова менен чогуу жазылган мыйзам долбоору эле. Анда азыркы күндө кыргыздын кендирин кескен эмне? Бул ачык эле айтканда ысырапкорчулук. Ашкере тим эле өткөрүлүп жаткан шан шөкөр өткөрүп жаткан тойлор. Канча миң деген долларлар менен свадьба, үйлөнүү тойлор, үлпөт тойлор атат да. Бишкекте эмне көп? Азыр эң көп Бишкекте тойкана. Даже Орто Азия боюнча шаарлардагы эң эле көп тойкана бизде болуш керек да. Кудайдын куттугүнү той, күндүз
Куран окутуу, кечкисин тойда. Мына ушулардын баардыгы ашкери ысырапчылык болот ба? Ушуларды эми ушунчалык кылбасак болбойт беле. Тажикстан, Казакстан, Өзбекстан коштолор деле буларды өкмөттүн токтом менен жөнгө салып койду. Ушуну мыйзам менен жөнгө салып коелу. Ушуну жок дегенде чектеп коелу. Карапайым эл байларга теңелебиз деп кредит алып, той берип, бала бакырасы ажырашып, келини кетип калып, банкрот болуп, асынгандар канча, ажырашкандар канча деп мыйзам жазсак, жогорку кеңеш колдобой койду менин кесиптештерим. А кийин билдим эмнеге колдогонун. Көрсө менин кесиптештерим көпчүлүгүнүн тойканалар бар экен. Алардын жеке кызыкчылыгын, жалпы элдин кызыкчылыгын жогору коюп, ушул мыйзамды мындай алып чыкканда эле баягы аборт катары алып салышты да. Ошондо бир аз кейип калдым, атаң көрү, мындай да оюндар болот экен депчи. Рыскелди мырза, берген биринчи вадаңыз боюнча мен ачык айтып, балпылдап сүйлөп берем деп сөз бергенди атпайсызбы? Өзүңүз байкасаңыз, ошол сурамжылоодо айткандар болду, ошо Рыскелди Момбеков ооба ачык айтат, бардыгын актуалдуу темаларды көтөрүп чыгат, элдин баарын ордуна коет. Бирок арасында сөз менен Жанар Акаев, Рыскелди Момбеков сөз менен эле чыгып красиво сүйлөйт, бирок аткарган иши жок деген да болду да. Так аткарган Момбеков азыр бүт баарын депутаттардын баардыгын тең эметип атат го, такалапчы. Ойлойм ошол так болгон себептен ал сүйлөп атат. Эгер артында бирдемкеси болсо ал андай сүйлөй алмак эмес. Момбеков сүйлөйт, бирок аягында жыйынтыгын көргөн жокпуз. Жанар Акаев деле сүйлөйт, бирок жыйынтыгын деле көргөн жокпуз. Ошо бир 3-4 депутат бар мындай көзгө көрүнүктүү коос сүйлөп коюшат, бирок коос сөздөрдөн эл деле тажады да. Ошого кандай жооп берет? Туура, ал мен жанагы Instagram, Facebook баракчаларында жазат да, булар силер сүйлөй эле койбой ошонун этегинен түшпөйсүңөр дейт да. Эми көпчүлүк адамдар ойлошот да, бул жогорку кеңеш деген мыйзам чыгаруу бийлиги да, өкмөт деген аткаруу бийлиги, жогорку кеңештин депутаттары кайсы бир ишти аткарбайт. Бул башкаруу бийлиги, өкмөт аткаруу бийлиги. Биз өкмөттүн ишин көзөмөлдөйбүз, бюджетин бекитип беребиз да, биз айтып баягы жөнгө салып турабыз, ай буну аткаргыла, буну кылгыла, буну киргизип аткара турган өкмөт. Ошону биз аткаруу үчүн ошо айткан сөздөрүбүздүн баардыгы өкмөткө айтылган сөздөр. Керегем сага айтам, келиним сен ук дегендей эле, эл силерге айтам, өкмөт сен ук деп биз өкмөткө айтып атабыз. Алардын көпчүлүгү ишке ашып атат, ашпаса кээ бирлерине акча жетпей жатат. Бирок айтылган сөз бул атылган ок деп коет. Бирок ошол бойдон абада калып калган жок да. Ар бир айтылган сөздүн артында болгон аракеттер, кыймылдар, иштер бар. Анан көпчүлүгү буну мындай туура эмес түшүнүп алып эле, байке дейт да, ошо барып эле Баткендеги чек араны өзүңүз эле чечип койбойсуз дейт да. Мен эми барышым керек экен да, демаркация делимитация мындай. Биз мындай жер кадан орнотобузда жерди мындай бөлөсөчү. Ал менин ыйгарым укуктарыма кирбейт. Менин ыйгарым укуктарыма мыйзамды иликтеп, жиликтеген, мыйзамды жазган, мыйзамды чыгарып берип, өкмөт жиберген мыйзамдарга өз пикирин билдирген, анан бюджетти бекитип берип, өкмөт ишин көзөмөлдөгөн. Бул менин милдетим. Анан көп эсе түшүнбөй эле баягы кээ бирлер бар экен. Бирөө көрө албастыктан эле жашашат, ич тарлыктан жашашат. Эми силер экөөңөр кооз эле сүйлөп коет экенсиңер дагы. Иш кылбайсыңар депчи. Берсин иш. Бизге берилген иш ушул. Кыйкырмай, башкармай. Демек так аткарып аткан экенсиздер. Эми депутаттын иши ошол. Депутат деген өкмөттү сынга алып туруш керек. Өкмөттүн мындай чынды айтып, сынга алып, анан ошолорду мындай мотивация деп коет да, ошолордун кыймыл аракетине камчы чабып туруш керек да. Ошол жумуш биздики. Калган жумушту баары өкмөт аткарат. Анткени бюджет, акча, техника баардыгы ырчак өкмөттүн колунда. Мыйзамды да биз чыгарып беребиз, бюджеттин да бекитип беребиз. Каалаган нерселердин баардыгын бөлүп бер деген акчаны бөлүп беребиз. Долбоорду колдоп бер деген долбоорду колдоп беребиз, ратификация кылып берсе ратификация кылып беребиз. Калганын баарын бөлүштүрө турган акчаны отчет бере турган өкмөт. Анан алар түшүп эле айтат да, силер ушуну бүтүрүп койбосоңор, бизде финансовый, каржылык нерсенин баары өкмөттө. Бөлүнгөн акча өкмөттө, бюджет өкмөттө, аткаруучулар өкмөттө, алар ошол акчалар менен иштерди кылат, анан бизге болгону отчетун берет, анан биз элге отчет беребиз. 5 жылдан бери жогорку кеңештин депутатысыз. Оор бекен депутат болуш. Бул биринчи немеңиз да суроогуңуз. Туура. Оор мен мынчалык, мен башында мынчалык оор экенин билген эмесмин да, бул орчулдун эле экен. Ооруп тура калат экенсиң да. Шунчалык кээ бир депутаттар кесиптештерин билбейм. Алага балким жеңил сездөбү, же өздөрүн жеңил сезеби, же жеңилдеп кетеби мен билбейт экен. Мен үчүн элдин жүгүн аркалаш оор экен. Же өзүм ушундай депутат болуп алдымбы,
башка депутаттарга менчи мага мисалы кишилер арбын келишет. Кишилер көп келишет, анан кийин кат көп болот. Кайрылгандар көп болот. Ошол ар бир катты окуп чыгасың. Анан кийин өкмөткө жазасың, өкмөттөн жооп аласың, кайта ээсине жооп бересиң, аны көзөмөлдөйсүң, анан чакыруулар болот. Ошол ооруган адам менен кошо ооруйт экенсиң, кайгысын бөлүшөт экенсиң. Көп эле кайрылгандардын баардыгы калыстык таппай, каржылык жактан аксап, үйүн алдырып койгон, кредиттен банкрот болгондор, чындыкка жетпей жүргөндөр, жер алып алып туруп трансформация кыла албай жүргөндөр, соттон акыйкат таппагандар, кызматтан куулуп кетип кайта бара албагандар деги эле карап көрсөң, чындыкка жетпегендин баардыгы эле ошо чыныбектин баласы чечет дейм ушу мага эле көбүрөөк кайрылышат да. Анан албетте бул жүк оор кээде бирок жоопкерчилик тур. Анан бирок мындай да бар экен да Айбек, мисалы кээ бир адамдардын ишин бүтүрүп койсоң, же болбосо ошолорго сен берген жардамдан ал ошол иши бүтүп кала турган болсо, оңунан чыгып кала турган болсо, келип ыраазычылыгын билдирип, башыңа бир ак калпагын кийгизип, бетиңен өбүп кеткенде, балам айланып кетейин, рахмат, сага кайрылгандан кийин сен кат жазган экенсиң, тиги министерстводон чуркап келип, бул жеримди бүтүрүп берди, айланайын, рахмат, өркөнүң өссүн деп батасын берип бетиңен өпкөндө, сен ушунчалык бактыруу болосуң. Анан өзүңдү ошондой эл өкүлү катары сезесиң да, мен журттун кулу боло алдым депчи. Мен жок дегенде ошо адамды батасын ала алдым депчи. Кээде сенин ишиңди тияк укпайт, бияк укпайт, анан кийин ошол кайрылган киши кайра сени сөгөт. Силер тигинтин чечет, ай бул дегенди биз сот бийлигине киргизе албайт экенбиз. Байкеси сиздин ишиңиз мындай экен. Аякта прокуратура менен ички иштер министрлиги иш алып баратыптыр. Тергөө жүрүп атыптыр. Соттун чечими бар экен. Мен аларга үстөмдүк кыла албайм. Мен аларга мындай көрсөтө албайм. Алар өздөрү бийлик, алар өздөрү жооп берет. Болгону мен сиздин арызыңызды көзөмөлдөп, калыстык менен карап бергиле деп өтүнүч келтирдим. Менин колуман ушул гана келет десең, жок. Сени угат. Сен мен тарапка чечип бер. Ал мен чындык мен жакта дейт. Эми чындык ар кимдин өз чындыгы бар да. Бирок болбой эле кыйкырат, андайда көңүлүң түшүп калат, кээде көңүлүң көтөрүп калат. Негизи депутаттык жумуш чыныгы эл өкүлү үчүн мындай элдин жүгүн арткан оор эле экен. Жакшы. Айтып атпайсызбы, көп киши кайрылат. Ар кандай жумуштары менен, иштери менен де, бирок жогорку кеңешке кирип атканда дресс-код деген бар экен. Бул эмнеге кабыл алынган? Балким алыскы региондон бир чабан келди. Ал каяктан костюмшун таап кирет? Жогорку кеңешке кириш үчүн өзү шайлаган, эл өкүлүнө кайрылыш үчүн, өзүнүн проблемасын айтыш үчүн костюмшун кийип кириш керек экен да. Бул эмнеге кабыл алынган? Балким ошол элдер азыраак кирсин дегендир, же мындай жүдөгөн кишини, эми чабанды түшүнүктүү эле да, мындай көчөдө кийип жүргөн кийим менен эле кирет да. Анан бул эмнеге дейм да? Мен ошону башында ошол кездеги жогорку кеңештин төрагасы кабыл алып дресс-код деп коет экен. Бул чектөө экен да. Кийим кечеге караган чектөө. Бул эми ал депутаттар үчүн болуш керек. Анткени депутаттар мамлекеттик кызматта. Алар ошол отурган кызматты сыйлаш керек да. Ал деген ошо кызматка жараша мамлекеттик этика боюнча костюм шоп, галстук кийип келип. Жок, биз өзүбүзгө болот. Анан бирок журналисттерге, анан карапайым элге анан чектөө киргизген бул туура эмес. Айтам, анын биз адамдын укугун бузуп атпайбызбы? Анын болгону эки шымы бар болсо, экөөтөн көк жынсы болсо, анан киргизбей койсо, анын укугу сатып, анда шым сатып берейин. Бул болбойт деп. Даже мага генерал мурунку эле депутат Алымбай Султановду киргизбей коюптур. Эми ал белгилүү эле киши, ошол өкмөттө өзүндө иштейт. Иним сага кирип кетейин деп кириңиз десең, иним мени киргизбей атат го, бияң биздин убакта мындай жок эле. Силер эмне деген бир дресс-код кабыл алгансыздар. 2015-жылы кабыл алынды бул. Да, 16-жылы. Анан дресс-код бар экен, мен жынсы шым менен киргизбей кой дейт. Анан тамашаладым. Алымбай аке, азыр мен шымымды чечип сизге берип жүрөйүн, ошо менен кирип кетиңиз деп. Эми бул чын айтканда сизге бир сунуш, эгерде элдин алдында дагы өзүңүздү бир мындан дагы жакшы деңгээлде көрсөм десеңиз, ушул дресс-код маселесин чечсеңиз, көп кишилер эле сизди колдойт болуш керек. Кандай бир чара көрөсүзбү? Туура, мен бул маселени дагы деле көтөрүп көрөм, бирок баары деле жалгыздараак бак болгот дегендей мен көтөргөндө деле көпчүлүк кесиптештерим колдой коет экен деп, койчу бул чечим кабыл алып коет эле, мурун добуш берип коет. Азыраак киши кайрылсын деген ой менен жасалгандыр. Жок, эми көчөдөн эле баягы кызыл тазыл кийинген эмелер кирип келет, анан кийин кыздардын баардыгы
кыска юбка менен кирип келсе, эркектин бардыгы шортик менен кийип келсе деле отурса эми анчалык деле андай менен форма менен кирбейт. Эми андайларга тыюу салса болот. Эми жанагы тизеден өйдө кийип, шортик кийип, анан кыска юбка кийип келсе, алар кайсы болот. Ам мен өңүнө кызыл тазыл кийген. Эми кыздардын бардыгы кызыл тазыл кийилет да. Өкмөттө андай дресс-код жок экен. Анан бизде болсо ошондой болбосун дегенге мен каршы болгом. Бирок болбой эле ошондой кылып коюшту. Бул эми ошол кездеги кайсы бир эки журналистке эле чектөө киргизсе, бүтүн журналисттерге чектөө киргизгенде, бул мындайча айтканда чектөө болгон эмес, бир эки журналистке кектөө болгон ошону кабыл алып калган. Рыскелди мырза, азыр ушу Кыргыз Республикасынын эң эле башкы сыймыктардын бири болгон Манас атабыздын ордосунда жүрөбүз. Жакында эле бир телеканалдарда ошо Манас атабыздын атын мазактап, аракка атын чаптаган жана Манас эпосунун ошо мамлекеттик деңгээлде жакшы каралбай аткандыгы жөнүндө сурап кетким келип атат да. Ошол жөнүндө кандай? Эми ал жерге мен биринчи эмес, экинчи жолу бардым. Биринчи КТРКда улуттук биринчи каналда ошо Манас эпосу жөнүндө мыйзамдын иштебей жаткан жөнүндө теле берүү болуп, менин таң калганым ошол теле берүүдөн кийин ошо теле берүүнү уюштурган алып баруучунун экөөнүн кызматтан алып салган. Бул мен үчүн өтө күтүүсүз окуя болгон болчу. Кийин туура эле ушундай теле берүү боюнча НТС телеканалдан чакырды. Бул мен үчүн Манас деген эпос жөнүндө мыйзам иштебей, Манас эпос жөнүндө өкмөттүн токтому иштебей, Манасты мазактап, аракка чаптап баштадык деп анан ошол жерде мен айттым, таң калыштуусу ошо Манасты көтөргөндө өзүбүз, өстүргөндө өзүбүз, өлтүргөндө өзүбүз болуп атабыз. Бир депутат Манасты ЮНЕСКОга каттап атат, бир депутат Манасты аракка чаптап атат. Бул мамилеби? Бул мамлекеттик Манас кылган мамиле эмес. Эгер Манаска болгон мамлекеттик мамилени Манастай кылып кое турган болсок, анда мамлекеттин аты Манас кылышыбыз керек. Же жок дегенде борбор шаарыбыз Бишкектин аты Манас кылыш керек. Мына Вашингтон, бул Американын биринчи президентинин аты Нур-Султан, Астананы алмаштырып койду. Эмне үчүн биз Бишкек деген тарыхты жок да, бул уламыш да, анан кийин Бишкек деп коюп алдык. Манас деп койсок эмнеге болбосун? Манас мамлекети десек, Манас мына өткөндө көчмөндөр оюнда элдин бардыгы Кыргызстан деп кыйкырып турду. Бул мамлекеттин аты. А эгер мамлекеттин аты Манас болгондо Манас деп кыйкырсак кандай сон? Бул өзүнөн өзү уран чакырылып атпайбы? Мына ошентип биз Манастын кутун келтирип мамлекетти оңдош керек да. Манастын куту келбей, мен мамлекеттин бутуна турарына акыркы күндөр ишенбей деле калдым да. Анткени Кыргызды Манас сактап келген, Манасты Кыргыз сактап келген. Булар бири-бирин сактап келген. А биз бүгүнкү күнү Манасты сактай албай атабыз. Ошо манасчылар сактап келген Манасты мыйзам менен сактайбыз деп атабыз. Манасты мыйзам менен сактабайт да. Мына Манас мына атабыз Манас турат, мына 40 жыл турат. Манасты ыйман менен сактайт. Манасты касиет менен сактайт. Манасты жүрөгүбүздө сакташыбыз керек. Албетте. А мамлекет тарабынан эмнеге анча жакшы көзөмөл болбой атат? Эмнеге коргобой атат? Мен таң калганым ушу Манас эпос жөнүндө, үчилтиги жөнүндө мыйзамды чыгарып коюп, өкмөттүн токтом чыгарып коюп тургандан бери дагы ошо Манас болгон мамилени өздөрүнүн жоопкерчиликке алгысы келбей атат да. Эми ошон үчүн обязательно ошо милдеттүү түрдө ушуну көтөрүп биз чыгышыбыз керек. Мына эми азыр Манас коомду чыкты. Мына жакында Атамекен фракциясы жыйын өткөрүп чыгарды. Мен айттым, ошо Манасты мыйзам менен коргобойт. Манасты саякпай менен сагынбай коргоп колдоп келди го. Бизде азыр Манасчыларды Манасчылар колдобойт. Манасты урпактар биз колдойбуз. Анан биз бирдеке сен мен Манастын урпагы дейсиз. А урпак болсо аны Манаска сен мамилеңди оңдобойсуңбу? Мамлекет башчы, өкмөт башчы, жогорку кеңештин башчылары Манас болгон мамилеси өзгөрмөйчө мамлекетибиздеги бир кандайдыр бир өзгөрүү болоруна мен көзүм жетпейт. Демек, жакында сизден күтсөк болот дагы бир демилге көтөрүп ошону. Албетте, мен керек болсо мен керек болсо мисалы азыр референдум өткөрө турган болсок, биз айтып атпайбызбы? Мамлекеттик башкаруунун реформа, эми ал башкара турган кишилерге керек. А мамлекет үчүн, мамлекеттин эртеңкиси үчүн Манас керек. Давайте келди, мисалы мен өткөндө айттым да, Израиль деген бул эмне? Израиль деген бул адамдын аты да, Яковтун аты. Туурабы? А эл улуттун аты еврейлер, жүйүттөр да. Биздер Манас мамлекет болсун, Кыргыз улуты болсун, айырмасы жок. Же болбосо Кыргыз мамлекет болсун, борбору Манас шаары болсун. Ушуну кое турган болсо мен ишенем, Кыргызстандын калкынын дегибиге каршы чыккан адамдар болбойт болуш керек депчи.
мен бул маселени көтөрөм жакында. Албетте ишенебиз. Ал эми айтсаңыз, Рыскелди мырза, бир күнгө сиз президент болуп калсаңыз, бир күнгө эмес, эгерде сиз президент болуп калсаңыз, эң биринчи киришкен мыйзамыңыз кайсы болмок? Эмнеден баштамаксыз, кимден баштамаксыз? Мыйзамбы? Эми мен мыйзам менен жөнгө салбайт болчу. Мен биринчи ыйман менен айтат болчу, анан ыйманга көнбөсө анан мыйзам менен көн деп болчу. Бул катаал ошо Кыргызстанды бүгүнкүдөй акыбалга кептеген бул коррупция. Круговая коррупция, что же делать? Народ только страдает еще. И будет страдать, пока наши руководители ума не наберутся. Коррупция менен чынында бизде уран эле күрөш жүргөн жок. Күрөш тандалма күрөш жүрүп атат. Анан коррупция менен күрөшкөн органдар бардыгы коррупцияга бел чечтен баткан. Мен аны өзүм көзүм менен көрүп турам. Мына бүгүнкү күндө өнүкпөй жатканыбыздын эң негизги өзөгү ошо мамлекет башчыбыз Сооронбай Шарипович жакшы демилген көтөрүп чыкты коррупция күрөш. Мурунку президент көтөргөн. Бирок барып эле ошол коррупция менен күрөшкөн мамлекеттик органдар коррупциянын капканын өздөрү чыгып калып атпайбы? Өздөрү коррупционер болуп чыгып кетип атпайбы? Анан кантип күрөшөбүз? Анан бул кыргыз эли күрөшүш керек коррупция мененчи. Мамлекеттин өкмөт күч органдар колунан келбейт экен. Элдин аң сезими күрөшүш керек. Мына ошондо гана эл билет да кимдин коррупционер экенин, кимдин кандай жашап атканын, кимдин кандай тамыр, кандай машинасы бар, канча тапканы бар, каякта эс алып атат, эмне кылып атат, канча аты бар, канча кою баарын билет да. Анан ошолордун баарын эл ушулардын баардыгын оңой эле жөнгө салып коймок болчу. Мына ушулардын баардыгын баягы илгери Сталин убагында эл чыгып атпайбы? Коррупцияга каршы деп реакция деди. Реакция 2-0 деди. Миңдеген кишилер жада калса Балконскийлер чыгып атат. Мурун убагында канчалык дөңкөрүштөр болду. Ошолдо чыкпагандар баары азыр чыгып атат. Туура. Бирок ошондо дагы гей парад деп кайра антиреклама кылып, Facebooktардан гей парад чыкпагыла деп каршы неме көрсөтөт. Ошонун баарын ачып белгилүү. Реакция деген реакция бийликтин элге сиз дагы бардыңыз. Мен да качтым. Бийликтин элге болгон реакциясы кандай болот депчи. Реакция кылган жок, туурабы? А кече кылдыбы? Кылды. Ат башында логистикалык борбор боюнча артка чегинди. Өкмөт башчы өзү айтты. Жогорку кеңештин жыйынына келип алып минтип айтты. Эмне деп айтты? Бул логистикалык борборго каршы чыккандар социалдык тармакта отурган бир 20-30 киши деди. 4000 киши чыккандан кийин 4 сааттан кийин келишимди жокко чыгарды. Демек ким калп айтыптыр? Калп айтыптырбы же өкмөт башчы калп айтыптырбы? Мына реакция ушундай болот. Реакцияны айтып коеюн. Ал реакция болбойт атпайбы? Жок. Солто сары боюнча эмне болду? Эл каалагандарын куулап түштү. Кызыломпол боюнча эмне болду? Жаптырып салды. Мына бул деген эл бийликтен эмес, бийлик элден коркуп калды. Анткени элдин бийлиги өкмөттүн бийлигинен жогору туруп атат. Чындык калпты жеңип атат. Чындык азыр мына өткөндө Абдыкадыр Султанбаев деген журналисттер союзунун төрагасы жазып турду. Кыргызстанда бүгүнкү күндө байлык менен чындыктын ортосунда күрөш жүрүп атат депчи. Мен ушуга аябай ынандым да. Анткени чындан эле байлар менен карапайым элдин ортосунда чындык менен калптын ортосунда күрөш жүрүп атат да. Бирок чындык уламдан улам жеңип келип атат. Жеңип келип атат деп. Жеңип келип атат ойлойм. Анткени реакция эки реакция болду. Эч натыйжа болгон жок. Өкмөт тарабынан бир дагы иш кабыл алган жок. Райым камалсын деди. Коррупционерлер түрмөгө отурсун деди. Бирок эч кандай реакция көргөн жокпуз. Мисалы чындык жеңип атат дейсиз. Беспредел KG сайттын администратору Автандил деген мырза СИЗОго ГКНБнын СИЗОсуна камалып чыкты. Анткени ачык айкын ошонун бардыгын Instagram баракчасына жүктөп атты өзүнүн. Бул эми мындай да. СМИге ошо Матраимовдордун үй бүлөсүнөн 60 миллионго иск берди. Кече сыдыманды камады. Бирок сыдымандын билбейм эми, ал башкача. Ал жерде коррупция жөнүндө маселе жок болуш керек. Ал жерде трайбализм. Жок, бар, трайбализм болобу, башка болобу, баары бир деле ушуларды мынтип башкача коркутуп койсок, элди бузуп атат, бийликти бузуп атат, мамлекетти бузуп атат, мамлекетке бир мындай кооптуу жагдайда корккондон ушул коротпой коркконго Кыргызстан айтып атат, кош көрүнөт деп атат да. Андайдан коркпош керек. Сен калптан корк, чындыктан коркпо. Чындыктан корккондо, калптан корккондо көрсөң, анда бул болбойт. Анда бийликтин элди алдында ишеними түгөндү. Сен айтып атпайсыңбы эч кандай реакция болгон жок депчи. Реакцияларды мен сага айтып кеттим. Мына элдин бийлик болгон реакциясы эмне болду? Биринчи Кызыломполду бизге силердин байлык, экономика силерге керек болсо, бизге экология керек. Бизге алтындын кереги жок, бизге уудун кереги жок, бизге суу керек.
бизге чуунун кереги жок деди, кызыл омполду жаптырып койду. Андан кийин солтон сарыны эл жаптырып койду. Андан кийин ат башын жаптырып койду. Бунун бардыгы элдин бийлик болгон реакциясы, өкмөттүн адилетсиз аракеттерине болгон элдин реакциясы болду да. Ал эми жанагы коррупция боюнча эми бул иликтөө жүрүп атат деп атпайбы? Мен ишенбейм. Ушу иликтөө жүрүп аткан. Эми азыр парламенттик комиссия иштеп атат. Анан булар азыр айтат да, мына силер реакция кылып атабыз, биз мына депутаттык комиссия түзүлдү, иштеп атат. Анан депутаттык комиссия сунуш берсин. Эгер чынында эле ошончо акча чыгарып кеткен болсо, биз кылмыш козгойбуз дейт да. Буга азыр элек эми азыр парламенттик комиссия. Бул эң чоң комиссия, убактылуу депутаттык комиссия түзүлдү. Алар күч органдарын сурап атат. Мына азыр депутаттар сурап баштайт. Алтынбек Сулайманов менен Дүйшөн Төрөкуловду чакырды. Али Токтогуловдун өзүн чакырды. УКМКнын немелерин чакырып атат. Эми көрөлүк. Буларды чечилет дейсизби? Чечилет дейсизби? Мен коюп берди. Азаттык жана КТ бардыгы биригип 700 миллион чыгып кеткен коюп берип атат да, бирок жанында өкмөттөр мойнуна алып атат. Фимпол айтып атат, 700 миллион доллар чыгып кеткенин мойнуна алып атат да, бир кол менен мойнуна алып атат да, экинчи кол менен айтып атат да, бул бюджетке тиешеси жок дейт. А салык инспекциясы айтпадыбы, 2 миллиард сом акча төлөш керек депчи? 2 миллиард сом акчаны урдап кетсе, чара көрбөсө, анан 2000 сом урдаган мугалимди апарып коюп камап койсо, ушул коррупция менен күрөш. Бул күрөш эмес да. Күрөш эмес да. Бул деген жөн эле оозу менен башканы ороп атат да, колу менен коргоп атпайбы? Демек, президентибиз Сооронбай Шарипович өз айтылган, өз айткан коррупция менен күрөш керек. Ал киши өкмөткө тапшырды, коопсуздук кеңешине тапшырды. Буну аткара албаган өкмөттөгүлөр, шалакалар, анан өзүнүн өлкө башчынын күч органдары. Ал коопсуздук кеңешинде айтты, мына өткөндө коопсуздук кеңешинде да канча адамдар сөгүш берди, силер сот органдарына айтып атат. А бирок ошондон натыйжа чыкпай атпайбы? Анан президенттер менимче акыркы аракеттери мен көрдүм да. Булар болбойт экен, эл айткан нерсе чын экендер дагы кол жууп баштады. Мен ойлойм, жакын арада өкмөт дагы отставкага кетирге президент анткени эмне үчүн неме болот? Анткени президенти Сооронбай Шарипович жогорку кеңешке өкмөттүн атынан суранып келип, ушуга мүмкүнчүлүк бергиле, мен ишеним артам, силерди ишеним артам суранып алганда, анан бүгүн жарып жолго чыштап киргизип атат, жоопкерчиликти алып алганда моюнда. А бүгүн ошондон мындай тили кыска болуп тур да, мен айткан тили кыска болуп тур. Эми азыр тили кыска эмес, анткени уже бүттү го дейм. Бул жанагы ат башыдан кийин эки президент кол койгон чечимди өкмөт башчы өзү капсула салып, анан кайта кечтен жокко чыгаргандан кийин бул өзүнүн бийлигин жокко чыгарган менен барабар. Сен капсула салба да, сен биринчи кулак сал. Өндүрүш деп кыйкырбай, сен биринчи көндүрүш керек деп кыйкырыш керек болчу да. Бул өкмөт башчынын өзүнүн мажбүрүүлүгү. Бул баштын эле билчүбүз да. Азыркы ажообуз Сооронбай Шарипович менен экс-президентибиз Алмазбек Шаршенович менен дос мамиледе экениңизди билебиз. Экөөнүн өздөрү айткан, ошо Мамбеков досум деп айткандарын билебиз. Экөөнүн ортосунда тирештен сиз жапа чегип калган жоксузбу? Кимиси тарап жакыныраак болот сизге? Кимисинин позициясы жакыныраак болот? Чын айтайынбы? Экөөнүн тең ушу экидөө караласа, ортосунда кара чумун эле дегендей жөн эле мени чыркыратып баса калышта. Башында Алмазбек Шаршенович бул тиги Сооронбай Шариповичке 2 жыл бир бийлигин толук бербей, Фарид Ниязовду аппарат башчы кыла коюп, кадрларды өз чечип, мындай кожоюндук кылам дегенде мен Сооронбай Шариповичке болуштум да. Сооронбай Шариповичке болушуп, ошол кездеги күч структураларын тимеле айласын кетиргем. Фракция жыйындарда, башка жыйындарда өкүртө неме болуп турчу. Анда мен Сооронбай Шарипович мага аябай ыраазы болуп туруп, Алмаз Шаршенович аябай таарынган. Кийин тигинин бийлиги бияка өтүп кетип, тиги алсыз болуп калгандан тигиге болсом, бияк мени куугунтуктап башташты. Мындайча айтканда, мен экөөнүн тең куугунтук жедим да. Эки досум тең, мен ошо мен эми экөөнүн тең тыштап кете албадым да. Кайсысы таяк жаса ошого болушканга аракет кылсам, куугунтук. Эми куугунтук кылганда дагы алсыз, акылсыз куугунтукту кылышта мени билип турушуп, анан кийин билмексенге салышып, бияктан давай бирдекени тапкыла, дагы бирдекени жапкыла.
акырын тигиндикler деген команда берген ошо укук коргоо органдары деле мени сыйлаган, урматтаган УКМКда балдар бар экен. Ошолор айтып атат, тияктан үстү жактан команда келди байке, тигинде мындай биякты казып атабыз, биякты изеп атабыз, биягыңызда тигинде, биягыңызда эчтеке жок болсо булар бизди кыйнап атат эми деп. Анан жакын туугандарыма чейин асылып киришпеди. Эми бул чын айтканда айбирлерине койдум да, мындайга барбаш керек болчу. Эми чын айтайын, ушул экөөнөн тең мен жакын болгон жокмун, мен чындыкка жакын болду, мен ушу калыстыкка жакын болду. Анан кыргызда, кыргызчы кылат, баягы кырсыктаган кишиге кыйнаттык кылбайт экенсиң да. Ошон үчүн мен жабыр тартып турган жакка жакын барсам, тиги беркиси айбат берип турду да. Ошол эле. Мен ошону башында деле айткам, бир нече жолу айттым, бирок жеке мамилелерим жакшы. Мына эми жакында түрмөгө кирип чыктым эле. Чыккан күндөн 2 күн өтпөй эле кайталап каралоолор башталды. Ой атаң көрү, эми мен адамгерчиликтен да кетишим керек. Эми саясаттан кетсең кетесиң, бирок адамгерчиликтен кеткен бул айбанчылык да. Кече күнү эле Алмазбек Шаршеновичтин адвокаты билдирди, кан басымы төмөндөп, ден соолугунун начарлаганын. Маалымат барбы ошол боюнча? Эми ушуну дагы жашырышып атат да, эми ушу чын ооруну жашырсаң өлүм ашкерлейт деген сөздүн төркүнүн деле түшүнбөйт окшойт да буларчы. Мен ачыгын айтып коеюн, мен мындан 2 жумага жетпейт, бир өткөн жума эмес, аркы жумада Алмазбек Шаршеновичке абакка кирип чыккам. Анын ал окарын сурап чыккам. Ал кишиге биз киргенде эле ошол жердеги УКМКнын балдары айтты, кан басымы өтө төмөндөп кетти. Аябай биз дагы кейип атабыз деп, ошолордун кейигенин көздөрүнөн көрүп турдум. Анан биз барганда алар дагы жылуулук пайда болуп, силерди келет деп, ал кишинин давлениясы бир аз эртең менен текшерде көтөрүлө түштү. Келип тургулачы деп ал бизден суранатты. Ошондо мен УКМКнын балдарынын адамгерчилигине абдан мен ичим жылыды. Келип тургула ошо кан басымын түшүрбөй деп, силерди келет деп кан басымы деп. Бирок моралдык акыбалы кандай экен? 83-60 градус экен. Эми ал киши алсыраганын, алдырбаган, эч кимге арман айтып жалдырбаган духу күчтүү киши да. Өзү ордунан чайып алып араң турду, кан басымы ошондон көрүнүп турду, чайып алып араң турду дагы. Анан кандайсыңар? Даярдангыла, тиги бизге баягы өктөм сүйлөп, эч нерсени билдирбеген аракет кылды. Чын-чынына келгенде мындай акыл эси, бардык нерседен кабардар экени, кылмыш иши боюнча, анан эң негизгиси бир чындыкты айтты. Мени деди, Рыскелди угуп ал деди. Орусияга болгон акыркы сапарымда Путин досум мени калып эле калсаңчы, Сочиде мен сага жай даярдап койдум дегенде, мен айттым деди ошо орус досума, Путин досума. Мен ошо сенин курортуңда эс алганча Кыргызстанга барып туруп өз түрмөмдө отурганым артык. Мен Бөтөнөлүдө курортунда бөтөн жерде өлгөндөн көрө өз мекенimde өлгөнүм артык деп туруп, мен ушул жолдо өзүм тандап алгам. Мен отурсам отура бермекмин, Сочида жашай бермекмин. Бирок элдин ишеними эмне болбок? Элдин ишеними өлмөктө, элдин ишеними өлгөнчө мен өзүм өлгөнүм жакшы деп туруп, мен ушул жолду тандап алып келдим деп ошол чындыкты айтты. Демек 2 жумага жетпеген убакта кан басымы төмөн, акыбалы начар болчу, өзү арыктап, мындай чачы дагы куп-куу болуп, эми 1 саат гана таза абага чыгарып бастырат дейт, башка убактым барда камерада. Эми китеп жазып атам, китеп окуп атам, ден соолугумду карап атам, бирок болбой эле чай ичип атам, дары ичип атам, кан басым түшүп атыр деп айтты. Эгер мен калпайсам дагы мени менен барган депутаттар калпайттырбайт. Ошол УКМКнын балдарын баардыгы укту. Алар өздөрү деле айтышты, кан басымы төмөн деп, дары менен чай менен көтөрүп атабыз деп. Эми анан ошону деле чынды деле айтып коюш керек да. Анан жок, ден соолугу таптаза, жап-жашынакай, айтып эле кунандай жүрөт дегендей бул эми айтты. Абакка эмне маселе боюнча бардыңыздар? Досуңузду көргөн, жок эми даярдангыла деп айтты дедиңиз. Эмнеге даярдангыла? Эми даярдангыла дегеним эми сурады. Шайлоо, быйылкы жылы шайлоого барышыңар керек, кандай кылып барышыңар керек, силердин оюңар, пикириңер кандай. Мен коем абакта жатам, силер болсо парламентте жүрөсүңөр деп анан баардыгыбыздын пикирибизди уктап айттык. Биз мындай оюбуз бар, сиздин кандай оюңуз бар деп эми баары бир партияны түптөгөн, партияны күчтөгөн киши ошол. Аны танбашыбыз керек. Биз танган күндө дагы тарых тана албайт. Анткени баардыгы ошол СДПКнын илгерайчылыгы, Ленин биздин атабыз жыргап жашап жатабыз дегенде, биз СДПК партия биздин атабыз апабыз болгондо. Анан бүгүн эле партиянын башына кара күн түшкөндө баардыгыбыз басып кетсек, башка партиялар менен шайлоого кирип кетсек, анда бул анда биз келечек муунга эмнени айтабыз? Айтат да, ушул партиянын атынан депутат болушуп алып туруп, анан партияны сатып, анан басып кеткен
чыккынчылык эле барабар да. Албетте. Бул келерки шайлоо боюнча баягы сурамжылоо айттык коомдук пикирде. Көпчүлүк сизди айтты ошол сөзүнө турган, ачык айткан деп. Анан сиз кийинки шайлоого барбайм дегениңиз ошол элдердин ишеничин актабай койгондук болуп калбайбы? Ушул суроо Айбек мага аябай ушундай кыйынга туруп атат да. Мен барам деп алып, анан барам деп алып туруп анан айтып алып туруп анан эртең барбай койсом калпычы болом. Барбайм деп коюп туруп, анан эртең барып алсам калпычы болом да. Мен азыр өзүмдүн жекте бара турган оюм жок болчу. Бирок калктын каалоосун көрдүм. Ошо бардыгы эле сен кайра келбесең бул жигитчиликке жатпайт да. Элиңди ишенимин сатып кеткен, элиңдин ишенимине басып кеткен бул эр жигиттик эмес. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде болуш керек. Сен дагы кайта келишиң керек деген чакырыктарды, каалоо тилектердин бардыгына кабарым бар. Мына силердин маалымат агенттиги жети областтын баарын кыдырып келиптир. Ошол жердеги адамдардын айтканы деле мен үчүн жетиштүү. Ушул боюнча деле News Cage эле сурамжылоосу боюнча мен чечим кабыл алып койсом болмок. Бирок бул сал гана эртерээк кылат. Мен бир базардын ар жак бер жагында толук кандуу жооп айтам. Барам же барбайм, барсам бул партия менен барам, барбасам бул партия менен барбайт. Анткени ортодо бир маселелер бар. Туура мени азыр күндө бир топ партиялардан сунуштар бар. Бирок мен өз партиямдын СДПК партиясынын эртеңки келечегине эмне болот ошону билип алгым келип атат. Анткени бизде жалгыз мен чечпейм, бизде Политсовет деген бар, партиянын төрайымы, мен ал жакта болгону орун басар кызматындамын. Ошо маселелер чечилип атат, каралып атат күн тартибинде. Эгер бардык нерселердин бардыгы мен ойлогондой болсо, мен каалагандай болсо барам. Жок, эгер мен каалагандай болсо, анан экинчи нерсе бар да Айбек. Кимдер барат? Кимдер барат? Эгер азыркы жогорку кеңештеги депутаттар эле кайра эле ошонун 70%, 80% эртең кайта 7-чи чакырылышка барабыз десечи, анда барганды эмне? Кайтын ушул көрүш 5 жыл элдин каргышын уксаң, дагы 5 жыл угасың. 10 жыл алкыш албай эле каргыш алганда стоит дегени орусча айтканда барганга туура келип отур эмес болобу? Дагы барасың, мисалы эми бардык парламентти жамандаса сен ичинен эле ак каргол чыга албайсың да. Болду, сен болгон элдин пикири баш болсун. Бирок жалпы парламентти каргап атпап, анын ичинде сен да ошо каргышка түшүп калбайсың. Анан билбейм, ошон үчүн анан эң негизгиси шайлоо кодекси. Мен дагы бир бүдөмүй кылып турган ошо шайлоо кодекси, анан кийин бара турган партиялар, талапкерлер, саяпкерлер, чаба турган чабандестер ошолордун баардыгын карап көрүп алып бир чечимге келиш керек го деп. Анан жаштар барбаса, дагы эле байлар барса, жана Дастан Бекашев айткандай, кийинки парламент бул миллионерлердин клубу эле болуп калат, же болбосо олигархтардын, бандалардын немеси эле болуп калат дегендей коркунучтар бар да. Эгер ошондой аракеттер болуп атпайбы азыр? Байлардын баардыгы эмтене мына азыр жергиликтүү кеңешке шайлоолор кандай өтөт? Мен буга да карап көрөм. Бул дагы өтө маанилүү нерсе. Анткени жергиликтүү кеңештик шайлоолордо бийлик дагы эле жаштарды келтирбей, бут тозуп, жаңы партияларга бут тозуп, эскиче ыкмалага сала турган болсо, анда шайлоого барбай коюш керек. Анан деги эле менде дагы бир коркунуч бар. Мыногу эгер ушундай кадамдар менен бара берсек, парламенттик шайлоолордун этеги жок болот болуш керек да. Мындайча айтканда, шайлоолордун результатына эл нааразы болуп, тааныбай коюп, анан жаңы шайлоолор болуп, анан жаңы партиялар, жаңы адамдар, жаңы кадамдар болот деген менде бир жерде бир түпкүрүмдө ой турат да. Ошол ой көбүнчө менде басым болуп турат. Ошо шайлоолор баары деле жокко чыгарылабы депчи. Анткени ошол опурталдуу нерселердин баардыгы ошолго алып барат да. Чоң бир элдик толкундуулук алып барат. Демек бир жуманын ичинде буюрса чечилет экен. Чечилип калат. Сиз айтып кетпедиңизби, бир нече саясий партиялар сунуш киргизип атат деп. Бирок ошолордун арасынан сизге фаворит ким сезилип атат? Кимдин жүргүзгөн программасы? Эми менин көз карашым, же болбосо менин табитиме жараша партиялар бул оппозиция. Мен өзүм оппозициялык саясатчы болгондон кийин азыркы күндө бийликке көз карашы мындай оппозициялык көз караштырган партиялар чакырып атат да. Мен деле ошолордун сунуштарын карап турам. Анткени мен бийликтин партиясында жүрө албайм. Ал үчүн мен үчүн ыңгайсыз, алмаштыгы менен батпайм.
Баткан күндө дагы эчтеме эстесең катпайм да мен, айтып салам. Анан аларда менин келечегим жок. Анткени мен бийликти сындап көрүп калган адам, анан бийликти мактаган адамга айлана албайт экен. Айлана албайт экен да мен СДПКда жүрүп, СДПКда эле бийликтин партиясы болбоду эле башында. Бирок ошонун ичинде жүрүп деле ызы-чуу чыгарып жүргөндөн биз не болдук, мына Жанарды чыгарып салышты. Ошо сен партиялык немеге баш ийбейсиң деп. Анан кийин мени чыгарасыз деп күн тартибине коюп, мен аман калып калдым, мен чыгара албай калдым да. Бирок Жанарды чыгарып салышты. Анан азыркы бийликтин партиясы менен барсам да ошол эле кеп кетиш керек да. Ошондо Достан Бекешев айтты, кийинки чакырылышта бул олигархтардын клубу болуп калышы мүмкүн, миллионерлердин клубу болуп калышы мүмкүн. Сиз айткаңыз, өзүңүздүн жеке бизнесиңиз барбы? Жеке мен эчтеке бизнес жок. Эч таптактыр бизнес. Айлыкка жашайт. Алган айлыгымча бар болчу, бардыгын бирок жабык кулуплап салышкан бир чакан басмакана, анан кийин баягы газеттин бар эмес беле. Форум деген ана фабул болуп жүргөндө. Эми алардын баардыгы азыр газетте эч ким окуй калбады. Газет мурункудай киреше таппай калбады. Газет деген өзүн багыш үчүн 10-15 миң тираж нускасы болуш керек болчу. Ошондо киреше бар. А так анан 3 миң, 5 миңди газеттерден алып, келечеги да жок, кирешеси да жок. Ошого айлап калган. Азыр элдин баардыгы эле жашыруун болбосо, айлыгыңыз канча? Жогорку кеңештин депутаттын айлыгы канча? Биздин көрүүчүлөргө, биздин катталуучуларга дагы аябай менин өзүмдүн айлыгым 36.500, 36.700 ушундай болуп чыгат. Ошо 40 миңге жетпеген, 30тан кемөген айлык. 3 балаңыз бар экен билебиз. 3-өө мектепке барат. Музыкалдык мектепке барат, орто мектепке барат, анан спорт менен машыгат. Анын баардыгына акча төлөнүш керек. Абонементтер арзан эмес азыркы учурда. Ошол 40 миңге жетпеген акча менен үй бүлөңүздү багууга жетеби? Айтсаңыз, 3 баланын атасы болсоңуз, продукт аласыз, кружокторго барат, спортко абонемент алыш керек. Мен сага 36 миң сом бул менин айлыгым. Андан башка ар бир жогорку кеңештин депутатына 40 миң сомдук фонд болот. Ал сени машинаңа, ай сайын машинаңа, шопуруңа, жардамчыңа төлөй турганчы. Мен шопурум да жок. Өзүм машинамды өзүм айдайм, бензинимден машинанын запчастын өзүм оңдойм, өзүм неме. Ошол айлыктарды кошкондо мен келен жетет. Маселен комузга ай сайын 1200 сом төлөйсүң. 1000 сомдон төлөйсүң. Азыр эми экөөсү баратат, фортепианода баратат, флейтага баратат. Эми алар постоянно барбайт. Алар үйдөндүр үйрөнүп алды. Азыр нота менен барат дагы 1 сааттык эле кружокторго катышып кайта келишет. Бирок айтып коеюн, мына кичүү кызым Бакудагы эл аралык белдешке кетип баратат, гимнастикага барат, Дордойдогу. Балам дагы Дордойдо футбол клубу барат. Эми ал жерде Дордойдун президенти келинчеги бир жакта болгон жезде деп коем дагы эркелеп, ал жакка мындай льготный немелер менен барышат. Льготалар менен. Эми ал кымбат деле эмес, футболго бир айга 1000 сом. Демек, алган 80 миң сизге кенен жетет. Атургай анча мынча адамдарды коноктоп сыйлап койгондо жетет. Өскелди мырза, буга чейин кабинетиңизге киргенде дагы президенттин эмес, Чыңгыз Айтматовдун портрети илинип турган байкагымыз, ага чейин Манас Ордодо дагы айтып калдыңыз, ошо Чыңгыз Ордосун мен демилген менен салынып атат деп азыр ошо жерге келип турганбыз. Кененирээк айтып бербейсиз ушул боюнча? Эми кененирээк айта турган болсо мындай, Чыңгыз Төрөкулович Айтматов мына ушул Шекер айылында төрөлүп өскөн. Бир эле Чыңгыз Айтматов эмес, бул айылда СССРдин эл артчысы Капар Медетбеков, кыргыз эл жазуучусу Токтолтон сыйактын лауреаты Ашым Жакыпбеков, анан дагы бир топ акын жазуучулар ушул айылдан чыккан. Айтсаңыз, Чыңгыз Айтматов, Төрөкулович Айтматов, Чыңгыз Төрөкулович Айтматов менен бир гана айылдашсыздарбы же да башка бир окшоштугуңуздарбы? Айылдашпыз десек болот, ага инибиз десек болот, бир атанын балдарыбыз десек да болот. Но бир айылдын суусу ичкенден кийин анан негизи 2012-жылы мен ошо Учкун акционер коомун жетектеп турганда айылдаштарым келип ошо Чыңгыз Ордо мындай бир Чыңгыздын атын калтырып бир ис калтырып бир нерсеси жасасак болбойт деп анан Чыңгыз Ордо деген бир коомдук бирикме ачып, ошонун жетекчиликке мени шайлап, анан биринчи марафон уюштуруп,
бир топ акча салып, анан кийин ушул айылда 3 атабыздын Чыңгыз Айтматовдун, Капар Медетбековдун, Ашым Жакпековдун айкелдерин тургуздук. Андан кийин биз жылда ушулардын юбилейлерин өткөрөбүз деп, анан кийин мен ашыра амбициям чыгып кетти. Айтор Ажоос Алмазбек Шаршеновичке кирип, Чыңгыз Ордо жөнүндө айттым. Ушундай бир чоң, бир грандиозный бир Манас Ордо сыяктуу комплекс курбайбыз деп, ал киши бир каршы болуп койгон. Бирок болбой эле 2013-жылы Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдык мааракесин өткөрүп, айкелдерин кылып, анан мынау жерге келип, мына табличканы илип кеткенбиз. Бул жерге Чыңгыз Ордо комплекси курулат деп 2013-жылдын октябрь айында. Анан Кудайга буйруп, ушул мен депутаттык каттанганда ушул маселени коюштургус келди. Чыңгыз Ордону депутат кылып шайласак, депутат болуп калсаң, Чыңгыз Ордону курасыңбы дегенде мен негизги бирден бир милдетим бул эскерүү эмес. Чыңгыз Айтматовду түбөлүк эстей тургандай кылып бир ошо комплексти курам деп. Анткени мынагы сен экөөбүз басып бараткан жер бул кадимки баягы 1-мугалимдеги Дүйшөндөр мектеби турган жер. Бул жердин аты эски школ деп коет, эски мектеп деп коет. Мынагы турган таштар мола таштар эмес. Булардын баардыгы СССРдин Кыргыз Республикасынын эл баатыры Тургунбай Садыков жетектеген ошонун мектебинде окуган студенттер келтирип, мынагы ар бир Айтматовдун каарманына мондай кылып айкел турган. Мисалы мынагы Дүйшөн, мынагы кадимки кыяматтагы Жоламан, Дөнөнбай деп койсок болот. Ушулардын баардыгы ачык асман алдында турган Айтматовдун өзүнчө эле бир музей болчу да. Комплекстин менен бир чоңуйт да. Эмне үчүн Бишкекте Ала Тоо аянтында Манас атабыз менен Чыңгыз атабыз турат. Бул эки киши чынында Кыргыздын бренди десек болот. Манастагы, Чыңгыздагы бири калем менен, бири экинчиси кылыч менен башкарган деп чанан эмне үчүн бирөөсүнүн ордосу бар, экинчисинин ордосу жок. Бул таласты туризм зонасын айландырууга Манас Ордодон Чыңгыз Ордого чейин жол болсо, туристтер ошо Чыңгыздын мекенине келсе деп ушуну тургузуп, мына мынагы айкелди ошо атайын Бишкектен алып келгенбиз. Бул мынакей таза немеден турат да. Мына карап көрүң, эң кымбат темирден жасалган да. Литий бул аябай жогорку чеберте жасалган айкел. Мына ушул айкелди мынагы жердеги Жерене деген жерге коюп, анан бул биринчи этабы 68 миллион сомдук этап. Мына быйыл Кудай кааласа 2020-жылы бүткөрүлүп ачылышы болот. Өткөн өкмөт башы өзү дагы убадасын берди. Андан кийинки этабын дагы каржылоо башталат. Негизи 100 жылдыкка чейин мына ушул жерде Айтматовдунга берилген 15 гектар жерде Айтматов ордосу болот. Мына ордодо конференц зал болот, театр болот. Анан ушул жерде адабий, маданий кечелери боло турган ушундай бир маданияттуу бир ордосу кылайын. Айтматовдун эле бир ордосу эмес, бул жалпы кыргыз маданияттын ордосу кылайын деген. Эми азыр Чыңгыз Ордону көрөбүз. Эми Чыңгыз Ордо мынагы жаңы салынып баштаган нерсе. Эмне үчүн бул жакка туруп калды? Анткени 15 гектар жердин баардыгына, бул жактын баардыгына мейманкана курулат. Мына бул 85 жылдыгында, 90 жылдыгында Москвадан студенттер келишти, бирок келишип алып аябай нааразы болуп кетишти. Айылыңарда бир дагы жатакана жок экен дейт. Бир жатакана жок экен. Жатаканага барыш үчүн 100 километр дейт. Кичекей бир ордо кура албасак. Мына Дүйшөн ушундагы студенттер колунан чыккан. Ар бир айкелдер бар да. Мына Чыңгыз Айтматов өзү айылга келгенде мынагы дарактарды айтышат. Мынагы дарактар, теректерди Айтматов менен тең 1978-жылкы теректер дешет да. Чыңгыз Төреқұлович келгенде мына ушул жерге боз үй тиктирип, ушул жерге достору менен, айылдаштары менен ушул жерге түнөп, эс алып ушул жака ат чабып, ал киши улакта тартчу эле, ат үстүндө да мыкты. Менче эле ушундай бир керемет адам эле да. Мынагы тоолорго Манас атаган ак кар көк музу деген мына ушул эки тоо болуп эсептелет. Анан мына жаңы салынып аткан жаңы Кыргыз өлкөсүнүн өкмөтү, албетте бул президентибиз Сооронбай Шариповичтен Сапар Исаковдун Дастан Жумабековдун эмгектери бар. Анткени биринчи проектти колдоп берген Сооронбай Шарипович болду. Андан кийин акча бөлүп берген Сапар Исаков болду. Капсула салган Дастан Жумабеков болду. Баардык күнүгө болду деген карап турат да.
Свет күйіп тұрады. Олардың бардығы толтырылады. Бұлардың бардығы жашыл газон болады. Құда қаласа бардығы осы аман болсақ, биыл ушунун ачылышы болот. Биринчи, мен силердин дагы маалымат агенттигин конокко чакырам. Ошонун ачылышына. Андан кийин дагы да каржыланышы башталат деп ойлоп атам. Эми мен депутат болбой калсам дагы импсазовда, бирок ойлойм, Кыргыз өкмөтү, Кыргыз өлкөсүнүн президенти бул долбоорду улантып 100 жылдыкка бир Чыңгыз атабыздын 100 жылдык тою бул эл аралык КМШ мамлекеттеринин баардыгы тойлой турган той болот. Анан мен ойлойм ушул жерде бир чоң комплексте, ушул жерде бир залкардын бир эң чоң салтанаттуу той болот деп үмүттөнүп келем. Анан ошого мен өзүмдүн салымымды кошконго, өзүмдүн ошо демилгечи болгонума мен үчүн чоң сыймык. Анан Айтматовдун дагы кандай жакында көрүп атпайм. Айтматовдун менин экөөбүздүн жылдык айырмасы 40 жыл экен да. Мисалы мен 68 жыл төрөсөм, ал 68 жыл мамлекеттик сыйлык таптым. Анан болгону айылдаштар мен депутат болуп барганда, Рыспек, Камчыбек деген шаарда агаларыбыз бар. Ошолор айтты, биздин айылдан чыккан жогорку кеңештин депутаты Чыңгыз болуп турган, Чыңгыздан кийин эле сиз болгон экенсиз деп турган. Ошол жанагы сүрөттү алып келтирип илип кетишкен. Ошол бойдон турат. Ал ортодо канча сөз болду. Келишип алды, тамашалашат, биз тигиге биринчиге жеткиребиз. Сизди жакшы көрбөйт окшойт. Акеси Чыңгызды илип алып туруп, эмне үчүн сен президенттин сүрөтүн илбейсиң деп Атамбаевдин убагында айтса, азыр деле айтып жүрүшөт. Бирок адам жетекчилердин сүрөтүн эмес. Улуу адамдардын сүрөтүн илиш керек. Манастын сүрөтүн илиш керек. Кыргызды кыргыз кылып түптөгөн адамдардын, кыргызды бренд кылган адамдардын, сыймыктыратын адамдардын сүрөттөрүн илиш керек. Анан кошоматчылык кылып биле бергенде пайда жок деп ойлойм. Рыскелди мырза, аламга жол айылдан башталат демекчи. Сиз Чыңгыз Айтматовдун айылынан экенсиз. Саясатка жолуңуз кандай башталды, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Мен бир кызык нерсени айтып берейинби? Саясатка жол кандайча башталды? Мен жанатан бери ойлоп келатам, эстеп келатам да, анан бүгүн менин айылга ар дайым жыл сайын келе турган күнүм. Эмнеге дебейсиң, ушул күнү 20 февралда менин атам чыныбек дүйнө салган. 2000 жылы, мындан 20 жыл мурун 2000 жылы 20 февралда дүйнө салган. Ошол жылы 20 февралда жогорку кеңешке шайлоо болгон. Биздин округда номер 44 кара бура шайлоо округунан генерал Феликс Кулов менен ички иштер бөлүмүнүн полковник Алымбай Султанов экөөнүн ортосунда атаандаштык болуп, аябай катуу атаандаштык болуп, анан экинчи турга болуп, экинчи турда Куловду жеңсе дагы жеңилди дегендей бүтүм чыккандан кийин биз ошо кара буралыктар нааразылык жасап чыгып Бишкекке кеткенбиз. 14 мартта кара бура акимчилигин басып алып, 15 мартта Бишкекке барып, ошондон 7 августка чейин 5 ай саясий акцияда жүргөнбүз. Мени саясатка болгон кирип кеткеним ошондо болду да. Мындайча айтканда, бүгүн туп-туура менин саясатка юбилей экен да. 20 жыл, сен айткандай маарак экен да, юбилей экен да, 20 жыл. Анткени мен ошондо атам дүйнө салганда Чыныбек өлбөй эле чындык өлдү. Атам менен кошо чындыкты өлдү. Эмне үчүн эл Куловду шайласа, бийлик башканы шайлап койду деп ошого нааразы болуп барып, чындыкты талашанда Бишкекте калып, 5 ай ошакта жүрүп, анан саясатта калып калды. Мына ушу 20 жылдан бери ошо саясатта жүрүп, анан кээ бирлер айтып атпайбы, бул кече жакында эле чыккан саясатчы деп, анан жаш балдарчы мени таржымалын бербегенде ошого айткым келет да. Мен саясатта жүргөндө же сен атаңдын оюнда болгонсуң, же апаңдын боюнда болгонсуң деп тамаша иретин айткым келет. Эми көптөр биле бербейт. Бирок мен аз болсо дагы 32 жашында, мына бүгүн 52-де чыгып калдым да. 20 жыл саясаттын казанында кайнап келдим. Анын ичинде 10 жыл оргуштаган оппозицияда болсом, 10 жыл бийлик сересинде болуп да. Аз эмес убакыт болуп турган. Анан саясатка келип калганым ошол кездеги парламенттик шайлоодогу адилетсиздиктерди ошону талашып, ошо чындыкты табам деп келгемде, ошол бойдо саясатка чырмалышып калып калдым да. Эң сонун абдан кызыктуу экен. Ал эми балалыгыңыз тууралуу айтып берсеңиз, азыр үй бүлөңүз тууралуу биздин катталуучуларга да кызыктуу болуп керек. Мына сен экөөбүз турган ушул айылда өттү. Атамдын иниси бар эле Станбек деген ошол эски школдо деген мектепте кароолчу эле. Анан ошол киши ушул жерде отуруп, анан кайтарчу. Анткени бул жер корук болчу. Анткени бул жерде тиги там
Чыңгыз Төрөкулович Айтматов өзү салдырган мейманкана. Ал ар дайым Москвадан келеби, башка жактан келеби ушул мейманканада жатчу. Анан ушул мейманкананы бул жерде ошол кезде мен таң калганым телефон бар болчу. Москва менен сүйлөшө турган. Чыңгыз Айтматовичтин карагайлары менен стол менен тартып кылган болчу. Ушул жер караболчу бул жерге көп марекелер өтчү. Чыңгыз Айтматов келген сайын ушул жерге боз үй тиктирип, өзү ушул жерде жатчу. Анан мен ушул жерде алма терип, суу сугарып, картошка сугарып балалык чагым өстү. Бирок негизи мен ушул айылда төрөлүп 10 жыл мектепте окуп чоңоюп, армияга да ушул жактан кеттим. Кийин балалык чагым бардыгы өттү. Анан кийин ички иштер органында иштеп калдым. Ушу кошуна Жамбыл областында. Анан мен саясатка негизи кызыгым деле жок болчу. Балалык чагымда бейбашыраак өстүм. Ушул ишембиликтин баардыгы ушул жерден болчу. Мына жерде көл бар, ушул жакка көлгө келтирип, кечкир суудан сүзүп жатчубуз. Мына жерде кобон тикен, помидор тикенер бар, жаш бала кезде келип бурдачубуз. Анан эми мен үй бүлөм жөнүндө айта турган болсом, келинчегим Кушубекова Найзира Таластагы районундагы Иван Алексеевка деген айылдан болот. Мен өзүмчө Таласта бизди көп айтышабыз, талашабыз да. Таласта негизинен 3 эле уруу бар да. Өздөрүнүн баягы жергиликтүү эл эсептеген бул мына Кара Бура районунун негизги калкы бул Кытайлар. Бакай Ата, Манас району Таластын жарымысы бул саруулар, анан кийин нар жагы кушчулар. Мен айтам ар дайым тамаша чыңгалы сал айтам, мен таза кандуу таластыкмын депчи. Анткени мен ата журтум Кытай, кайын журтум саруу, тага журтум кушчу. Ошон үчүн Таластын тети Канзаводдон баштап мына Кайнарга чейин мен таза кандуу таластыкмын деп кенен жүрө алам да. Анан балдарым улуусу Равшан, бир балам, 2 кызым бар. Уулуңуз канча жашта? Уулум 16га баратат. Мына быйыл 16га толду. Кыздарым кичекей, 12, 9 жашта. Эми алардын бардыгына менин убактым жок тарбиялаганга. Анан келинчеге мугалим болгондон кийин анан айтам, мына балдарды тарбиялоо сеники. Аларга жол көрсөтүү меники. Силерди бага турган мен, келечекти таба турган силерсиңер деп. Анан ушу балдардын дагы ушу азыркы күндө жашоо башка нукка болуп баратат да. Жаштардын баардыгын карасаң эле сотка. Илгери биз балдар ыйласа соска берсе, азыр балдар ыйласа сотка берет да. Анан сотка менен чоңойгон бала башкала, соска менен чоңойгон бала таптакыр башка болот да. Азыр ыймаңдан кетип атканда мен ушудан корком. Ушу биздин азыркы балдар кийин интернет менен чоңойгон балдар эмне болот экен, кандай адамдар чыгат экен деп мен ушу азыркы балдардын келечегинен корком дагы. Ошо балдарым азыраак ушу техника менен жанагы орт техника менен алек болсун деп аларды тындырбай келинчегим музыкалык мектепке алып барат, спорт мектебине алып барат. Музыкалык билимдер да жакшы, спорт билимдер да жакшы, жетишкендиктер жакшы. Мен баягы бактылуу атамын деп өзүмдү айта алам. Эң блиц суроолорго келебиз. Бат-баттан жооп беребиз. Бирөөнүн эгерде тандоо туруп калса, сөз түрдө бирөөсүн тандаш керек. Даярсыз, Саясатка келгениңизге өкүндүңүз беле? Өкүнгөн жокмун. Кыргызстандан кеткиңиз келди беле? Кыргызстандан эч жака кетким келбейт. Тескерисинче чет элден Кыргызстанга качканга шашам. Жакшы. Коомчулуктун терс комментарийлеринен көңүлүңүз түшкөн учурлар болду беле? Болот. Эми жан дүйнөсү жардылап, жаманатты кылып, жөн эле жалган жерде жала жаап каралып атса, канын кашайып кеткен учурлар болот. Алдадыңыз беле? Алдап каласың. Тамашалап алдайсың. Бирок мындай кара ниеттүү киретинде же алдаган учурларды билбейт экен. Пара алгансызбы? Паралата турган жумушка бара элекмин. Саясаттын ордуна үй бүлөнү тандагыңыз келгенби? Саясаттын ордуна үй бүлөңүздү тандагыңыз келгенби? Болгонбу ушундай учурлар? Же саясат, же үй бүлө болуп үйгө барыш керек, же жумушта отуруп бир жумушу бүтүрүш керек деген сыяктуу. Мындай учурлар көп болот. Азыр дагы ошол суроого мен жооп таппай келем да. Же саясатты тандасамбы, же үй бүлөнү тандасамбы, же ден соолукту тандасамбы деп ушул 3 тоонун ортосунда отурам да. Кесиптештерге көп жинденген учурлар болобу? Көп болобу ушундай учурлар? Көп болот. Кээде ошо кесиптештерим ошо келечек эмес,
кечегиге эмес, келечекке эмес бир чечимдерди кабыл алганда бардыгын айтып жеткире албайсың. Ошондо ызырынып, айрымдарына мындай катуу айтылган учурлар болот. Митингге чыккансызбы? Митингге чыккансыз дейт. Мен чыккан митингдер 1000ден ашык болсо керек. Суранган үчүн гана мыйзам кабыл алган учурлар болгонбу? Бирөө суранчу боюнча эле мыйзамды кабыл алып койгон. Жок. Мен ошондой суранса кайта тескери добуш берчүмүн. Долбоорлорду колдогон эмессиз. Жок, андай лобби долбоорлорду, хоббилерди колдогон эмес. Унчукпа деген унчукпа отуруп калган учурлар болгонбу? Унчукпа десе, жок. Андай учурларым кездеше элек. Кээде ушинтип сурап калышат, ошол маселени көтөрбөй эле койбойсузбу, суроо бербей эле койбойсузбу дегенде жок, мен суроо берем, бирок башкача кылып берем деп. Бирок баары бир берем. Айтканыма кайтпаган акмакмын да. Үй бүлөңүздөн бирөө сизди саясаттан кечи деп суранган учур болду эле? Суранды. 2005-жылдары, 2007-2008 жылдары мени саясаттагы кадамдарым үчүн ал кезде мен журналист болчумун да. Ошондо бир тууган агамды мугалимди райондук УКМКнын балдары келип кыйнап, же сен кетишиң керек, же иниң кетиш керек деп коркутуу, үркүтүү болгондо агам айтты, ошо саясатты таштап эле бир кырсыктап калба, бир жамандык кылып койбосун, кетип эле калбайсыңбы деп суранган. Пара бергенсизби? Пара мен бере элекмин. Бирок пара берген жокмун деп айсамолот бир-эки жолу гайлерге түшкөндө мындай чай чопур бердим. Жол эрежелерин көп бузасызбы? Жол эрежелерин бузбайм деп айтсам болбойт, бузам. Жок, ошо көп бузасызбы деген суроо да. Көп бузбайм. Мас абалында автоунааны айдаган учурлар болду эле? Болгон. Мас абалында. Тойдон чыгарсың, тияк бирок өтө мас болуп эмес. Мас эмес, ичип алып айдаган учурлар болот десең андай болот. Азыркы учурга чейин болот. Болот. Кайталанат анда-санда. Атамбаевпи же Жээнбековпу? Бирөөсүн. Экөөнү тең айтсам болобу? Анткени экөө тең менин досум дейт, аны мен айтам да, экөө тең менин досум болгондой мен бирин айта албайм. Айта албайсыз. Улантер эле анда кызматтык абал менен көп колдоносузбу? Менин кызматтык абал менен пайдалана турган нерселер жок, болгону кызматыма жараша көптөр менин тескерче сыйлап коюшат. Парламенттик же президенттик система башкаруу системасы? Парламенттик же президенттик? Парламенттик. Көп жерден актануу менен чыгып кетесизби? Актануу менен? Жок, мен актануу менен чыкпайм, мактануу менен чыгып кетем. Өзүңүзгө азыркы турган инсан жагабы? Өзүңүздүн азыркы турган турбатыңыз? Кээде жагат, кээде жакпайт. Кээде Момбеков жагат, анткени кандай учурларда жагат? Ачыкты, чындыкты айтат. Кээде Момбеков жакпай калат, анткени ал бийликке бүлүк салып калат. Ошондо мен өзүм мындай бир четинен баягы бийликтин адамы болсом, анан кайта өзүмдү өзүм сындагандай болуп калам да, анан кээде таарынып калышат ушу бийликтеги адамдар, ушунчалыкка кетип эле койбойт деп анан айтып эле койбой деп калам. А кээде айтпай койсо миге келип алып айтыш керек болчу деп калам. Ошон үчүн мен өзүмө кээде туура баа берем, кээде туура эмес баа берем, бирок мага тарых баа берет. Албетте. Рыскелди мырза, ушу менен блиц опросубуз бүттү. Терең ыраазычылык сизге кызыктуу жана ачык айкын маек болду деп ишенем. Ал эми бизге, сизге добуш берген ошол сиздин колдоочуларыңызга азыр кайрылуу жасап кетсеңиз болот. Эмне деп кайрылуу жасайм? Эми бул мени Жети областтан биринчи орунга чыгарышыптыр, ушундай мыкты депутат, ушул депутатты кайрадан көргүбүз керек деп. Эми сиздер мага чоң ишеним артатасыздар. Мен дагы ошо элдин жүгүн колумдан жетишинче аркалап иштеп келдим. 5 жылдык мөөнөтүм бите элек, 5 жылдык дөөлөтүм бите элек. Дагы да болсо элдин керегине жарайм деген үмүттөр бар. Эгер депутат болбосом дагы, башка кызматта боломбу, жөнөкөй жаранды болсомбу, мамлекет мага бир нерсе кылып бергиче мен мамлекетке бир нерсе кылып берсем деген аруу тилектерим бар. Ошол аруу тилектерге силер дагы жөлөктөш болуп жатасыздар. Мына сиздер урматтуу кыргызстандык шайлоочулар, же болбосо кыргыз журтум, сиздердин мага болгон ишенимиңиздерди мен ар дайым актаганга аракет кылам жана сиздер үчүн мен ар дайым эл улуу болуп кызмат кылам. Бар болуңуздар. Рыскелди мырза, ушу менен коомдук
пикирдин биринчи бөлүгү бүттү. Алда экинчи пикир болот. Биринчи бөлүгүндө сиз жеңүүчү болдуңуз, эми экинчи коомдук пикирди көрөбүз. Кемал жерден дагы. Калк тараза элдин элеги бул чындыктын эсеби десек болот. Анан эми силерге дагы чоң рахмат. Ушу бүтүндө кыргыз жерин кыдырып коомдук пикирди алып чыктыңар. Коомдун пикири, коомдун коңгуроосу бул чындыктын коңгуроосу. Ошого үндөш болуп ошону алып чыккан силерге ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Сизге дагы ийгилик, шайлоодо ийгилик буюрса. Барып калсак.